Фамилия имя отчество. Что место рождения? 95. Уроженец. Гönüş. Постучи. Aka koçağa çıkmayın boldu erkekse bratан. Ay suvatayım bratан. Ay ay ay. Оторвался. Фамилия уместно. Отражение. 2002 года, 31 октября. Привлечен? Нет, так. Рождение. Окемка Ошто кишиге кол салды деген балдарды чырылдатып кармап кетти. Ошто АБА аттуу жаранга бычак менен кол салган нейтрал аталышындагы жаштар тобунун айрым мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда жабырлануучу алган жараатынан улам Ош облустук ооруканасына жаткырылып бир нече операция жасалган. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, анын алкагында 24 жаштагы жана 23 жаштагы жигиттер кармалып, Ош шаарынын тергөө абагына киргизилген. Учурда окуянын калган катышуучулары жүргөн жерлер такталууда. Муну менен катар коопсуздук органы тарабынан Ош шаарынын аймагында өз ара уюштурулган башка жаштар топторун аныктоо учурунда 3 жаш жигитке түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнү айтылат маалыматта. УКМК жаштарга, анын ичинде спортчуларга ар кандай топтордун мыйзамсыз иштерине аралашпоо керектигин эскертет. Булак Спутник KG. 2002 года, 31 октября. Привлечен? Нет, так. Рождение. Мен Кыргыз Республикасы мыйзамдарына бош ийип жашайм. Мындан ары Оштун молодежный группировкаларына аралашпай түз жүрөм. Көчөдө ушундай тентектик кылып, коомго зыян келтиргенин мойнума алып, кыргыз элиме кечирим сурайм. Урматтуу кыргыз элиме кечирип коюңуздар. Ушуга чейин кылган кылмыштарымды мойнума алам. Кыргыз элимен кечирим сурайм. Bundan кийин мындай нерсе кайталанбайт. Будан мурдагы кылган кылмыш иштерим үчүн кыргыз эли менен чын жүрөгүмөн кечирим сурайм. Будан кийин дагы бир кылмышка аралашсам, мыйзам чегинде жооп берген даярмын. Кыргыз эли менен чын жүрөгүмөн кечирим сурайм. Кечирип коюңуздар. Туура эмес бааны кылган болсом кечириңиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Казакстанга кирди чыкты такси кызматын сунуштайбыз. Комфорт унаалар жана тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматыңыздарда. Эгер сиз ыңгайлуу жерде болсоңуз, үйүңүздөн алып кетебиз. Эч кандай пересадкасы жок, өзүбүз алып кирип чыгабыз. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биздин дарек метро Пролетарска 4-выход. Толук маалымат алуу үчүн +7 999 551 09 93. Кыздарды унаа менен жеткирип, Койташта сойкухана уюштурууга шектелген жигиттер кармалды. Интим кызматын көрсөткөн, жай уюштурган деген шек менен 2 адам кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык милицияга аталган жай Койташ айылында уюштурулгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Факты каттоого алынып, кылмыш жаза кодексинин 160-беренеси сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 25 жаштагы 2 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөөдө алар сутнёрлук кылары аныкталган. Тагыраагы жигиттер кыздарды Чүй жана Бишкек аймагындагы кардарларга унаа менен жеткирип турушкан. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Супер KG. Өтө стратегиялык маанилүү участокто жанагы эме кылып турган. 2 пост болчу ал жерде. Бир посттун 19-жылы алдырып таштагандар. Аны биз жакшы билебиз. Азыр эми 2-чи пост жанагы дача деген пост ошондон алдырып атабыз. Эгер буларды ала турган болсок, биз ушул участоктун контролун толугу менен жоготабыз дагы. Толугу менен сойломо жол менен кирип, ошол участокты ээлеп алганга ачыктан ачык жол берип атабыз. Экинчи маанилүү участок бул 40 деген жайлообуз бар. Ал
чыгыш жагында Боруктан. Ал жерде токойлорубуз, кенен жайлоолорубуз бар. Ошол жерди коргош үчүн жанагы булак башы деген пост коюлган болчу. Биз аны да алып коюп атабыз. Ал как раз ошол жерлерибизди сойломо жол менен алып колбоо үчүн, ошондой аракеттер болгон үчүн коюлган болчу. Ошол мына канча жылдан бери ошол сойломо биздин жерди басуу жолуну кармап турган. Азыр эми ошол жолду ачып берип атабыз. Эми дагы бербе эмебиз Керевшин деген аябай чоң дагы жайлообуз бар. Ал жерде токойлорубуз, анан тышкары Аксай сайынын башы, дарыябыздын башы ошол жерде. Ошол как раз ошол жерлерди сойломо жол менен алып койбош үчүн, ошол жол сойломо жолду жабыш үчүн ошол тамдык деген заставаны койгон бул сөз багында. Ошол жерлерди контролго алып, ошол жерлерди алдырып койбош үчүн, ошол жерде контроль кылыш үчүн биз ошол койгончу. Азыр ал тамдыкты да алып салдык. Значит, ошол жерлерди сойломо жол менен ээлей береттер. Эми дагы Катта Тузду айта турган болсок, Катта Туз бул Кыргызстанда нефть газы бар кен почти жок эле. Ошол Катта Туз нефть газ бир топ запасы бар нефть газ кени бар. Ошол жерди тосуш үчүн, ошол жерге дагы тажиктер ээлейбиз деп, бүгүнкү күнгө чейин ошонун газы менен тажиктер колдонуп келатат незаконный. Ошол жерди бир жолу алып койбош үчүн ошол пост коюлган. Азыр бүгүн ал посту дагы алып атабыз. Значит, ошол биздин кенибизди басып алганга ал жерде эч ким жашабайт. Тосо турган эл жок ал жерде. Тажиктер кирип басып алышка ачыктан ачык жол ачып берип атабыз. Жанагы кайрадан каттап чыгып регистрация бул санарип министрлиги, алардын такыр тиешеси жок дейм. Анан интервью алыш үчүн жанагы министрлерден уруксат алып, анан кийин келиш керек деген. Эми министрлер булар мындай саясий жетекчилик, депутаттарды деле мисалы журналисттер келип калагандай суроосун берип, кааласа мына Паркат Разымович экөөбүздү кимдир атып, кааласа костюмуңдун баасы канча деп, кааласа эмнеге жумушка келбей атасың деп бизди кокодон алып микрофон такап сурап атпайбы? Анткени элдер биз ачыкпыз деп айтабыз да өзүбүз. Ошондой болуш керек да. Эми ошондой депутаттарга болуп, аны өкмөт мүчөлөрүнө болбой калса болбойт да. Министрликтерден деле сураш керек да. Эмне үчүн мындай болуп атат? Элдин акчасы кайда кетип атат? Эмне үчүн сиз мондай кылбай атасыз деп такалап туруш керек да. Бул эми коомдо санитар да, журналисттер көзөмөлдөп, аларды жанагы кароолчулардай болуп мындай карап туруш керек. Дүрбү менен карап туруш керек да мындай. Эмнеге бул катачылык кетирип атасыз? Эл күтүп атат деп ошо.